Sen bolbosaң bizde kim qarады balam? Uçunca elge sen alып чыктың балам айнанайын. Kut bolsun. Ke balam жақсымы тынсың? Жақсы. Biri mağa verir mi? Mağa verin. Sen götürəsən. Kaç sen gayrı cuk bulamazsın, kaç koyuyorsun? Gece Havayıcı. kaçtı falan bir. Koyla kireledi gelen. Koyla o da ben öyle asıttı. İçeri gidiyor İbrahim. İçeri tahtı var, tahtı. Karakal. Jangan ha? Jangan ha? Beş gün. Beş tane var. Yürü, bırak. Svet çok bu. Svet ula şey. Svet. Ula sen Ya. Camı de camı da. bir de ünlüsün şunu yapın bana. Fileye geçti. Ama sen toyunma şunu. Canlı balam canlı. Canlı. Kalın eken öttü kalın. Ha, tabii. Koyacağız, şahitler. İçine koca katartma. Hazır o. Ada. Ya benim başkayım. Nanem. Daha kişine. Tamam. Keçin. Çok ne kadar ciddi. O şunu daha tartışıyor. Kaç. Kaç Orası kaç. Orası Ne demek bu olmaz. Ha, daha keçin. Oldu. Ana camını da. Büyük Gelmeyeceğim şimdi. Bu cam, ben sana isterim. Toyda Bacayı bir göster. Toyda Dur geç. toya böyle hep toya batayım. Büyüğün yeni oldu. Hocam ben Atenim. Anam geçen günü aytып attım elim. Canı ve canı. Bak bu hazır üy toldurup boy durap. Toyga çayı tolduruşumuz gerek. Negizi var toyga alıp gelişmegeli. An toyga çayın üydü görüp ketkençe toyga çayı dayardan ayılıp. Allah razı olsun. Üyünde durgança. Büyüğün nasip Ne taraf olsun. toydu başlaydı Sada durabı. olay. Men de oşo ayakkabı yakasında otam жүгүрүп. Soyga jardan berген. Akçoğlu'yla olsun. Canı oldu. Canı oldu. Uşu menlerge tarbiya bergeniңерге Allah razı olsun. Ötө жакшы тарбия берипсиңер балаңарга. Караңчы, ушундай элдин ушунча кызматында жүрөт. Bas bir. Балам үйлөнбөсүмсем элдин кызматында жүрөм эже дейт. Бактылуу болуп атам. Ата-энеңи сыйнап, ата-энең сенин пешиңде бар болсун деп атам. Babam artık. Көрдү да. Урматтуу мекендештер, ассаламу алейкум. Мен азыр көргөзбөй тартпайлык оюлор менен бирок кээ бир инсандарга үлгү болсун деп бул мактануу менен эмес, баягындай сыймыктануу менен
Başka insanlar, kançalagan insanlar şunçalık bayanda surayt elеңиздер. Недердин ата-энесин көрсөк деп көп insanlar сурап келчү. Мына азыр атайын эмес, баягыдай ушундай бир себеп менен ата-энем кошо келип, мына ушул жерге үйдүн тоюн эртерээк баштайлы деп, үй тойго алып келе турган маселесин азыр алып келишип, мына эненин үйүн көрүп, эненин үйүн куттуктап турган чагы, урматтуу мекендештер, биз азыр чындыгында баягы үйдү бүтүп, үйдүн ачылышына чейин даярдыктын үстүндөбүз. Анан чындыгында баягындай кубанып, сүйүнүп, ушул үй бүлө кандай сүйүнгөн болсо, биз дагы ошондой сүйүнүп турган чагыбыз. Мына мен ушул жарык жашоого, ушул даражага жеткирген, алып келген, төрө өстүргөн, төрө эле, жөн эле койбостон татыктуу тарбиясын берип, бир үй бүлөнүн эмес, элдин уулу кылып чоңойткон мына ушул ата-энеме мен канча кызмат кылсам дагы чындыгында баягындай кызматы менен жеткире албайм. Ата-апамдан көрүп атасыздар, ушунча тарбия берген экенсиздер. Чындыгында сөз менен эч нерсени айтып жеткире албайм. Мына ушундай кече кыйналып аткан энелер, кыйналып аткан бир туугандар, сиздердин дуаңыздардын артында, сиздердин ушундай бир жакшы тарбияңыздардын артында мына ушул элдин уулу болуп, элге татыктуу тарбия кылып, элге ушундай бир кызмат кылып жүрөбүз Кудайдын буйругу менен. Чындыгында баягындай сөз менен айтып жеткире албай турам, толкунданып турам, урматтуу мекендештер. Ата бир сонун мына ушул үйгө канчалаган эл жардам берди. Ушул энебиз кече күнү бетон гараждарда, бетон сарайларда, жада калса ажатканада да жашап жүргөнүн угуп алып, ушунчалык бир сизге айтпастан ыйлап кеткен күндөрүбүз болгон. Кудайдын буйругу экен. Ушул энебиздин үйдү болушуна жана мына ушул баласынын жүрөгүнүн операциясына бизди себепчи кылып койгон экен. Эмне деп айтаарымды билбей турам, ушул үйгө жалпы жардам берген элибизге бир сонун дуаңызды бериңиз ата. Менимче сага ушунча элге жардам берип, ушунча элдин кызматын кылып, күнү түнү дебей чукап жүрөсүң. Ömür versin sana, dен соолук versin, şu elden kızmatın kıla ver, şu elin arasında şu kardeşimizin buna ağ uyumda oturabız, şu özünün ağ uyum, özüne, bala çakana kut kılsın, şu uyga kançalagan adamlar şu yardım kılsa, oşulardan da tileği versin Kuday, işleri жүрүшsün, şu janagı balanın ömürün versin, şu balanın toyu, uşul uyda, uşulun da toyun görölük. Тынч бололук, заман тынч болсун. Эми жалпы тынч бололук. Меделиш ден соолугун чың болсун. Кудай кааласа элдин кызматын кылып, дагы элдин батасын алып, мындан ары дагы ишин алгылай берсин. Рахмат. Урматтуу мекендештер, көп инсандар ушунчалык суранч элеңиздер. Мен баягындай сиздерге алып чыгууну чындыгында туура эмес, баягындай эме кылгам. Бүгүн Кудайдын буйругу экен. Бүгүн мындай ата-энемди сиздерге алып чыгып тааныштырып турган чагым. Мына кандай эне тууду экен деп ушунчалык баягындай көп инсандар таң калуу менен сурач элеңиздер. Мына бизди чоңойткон, бизди төрө өстүргөн, бизде эле эмес ушундай эл улуу чоңойткон атам турат, энем турат. Мына ушул энемдин, атамдын өмүрү узун болгон болсун. Дагы да көп ушундай татыктуу балдар деле эмес, менин балдарымды да ушундай кылып чоңойтконду Алла таалам насип эткен болсун. Оорубаңыздар, ден соолук болуңуздар апа. Жакыныраак келсең. Апа бир ушул үйгө канчалаган эл жардам берди, канчалаган адамдар жардам берди. Мына өзүңүз дайым эрте менен кетип баратканда чындыгында баягындай үйдөн кээде чай ичпей дагы шашып чыгасың, чайын көтөрүп чыгып узатат. Кечке амал келгениңе чейин атаң үйдө, апаң үйдө жатканга чейин кыжалат кылып күтөт экен. Кудайдын буйругу экен, Алланын буйругу экен, бирок Аллахка аманат кылып, элдин уулу кылып тапшырып коюп, анан кыжалат болбостон Аллахка аманат кылып тапшырып коюп, мына ушундай күндөрдү өткөрүп аткан мына ушу ата-энем. Апа бир сонун бир жардам берген элибизге бата айтып берсиңиз. Мына кылган иштериңин элес көрүнүп атат, балам. Мына жакшына үй салыпсың мына эжеңе. Ошо үйү кут болсун.
Elge жақсылық қылып атасың, Құдайдан қайсың. Ошо мен мына немекин, мына келин сен дагы үйүң кут болуп, мына жаман күнү жакшысы бар дейт. Жакшы күнү жаманы бар, көп кыйынчылыкты көргөн экенсиң, мына эми ушул үйдүн жүзүн көр. Балаң оорубасын, ыйлаба, мындан бияка жакшы күндөрдү көрүп, Құдай сага боор болуп, мына Құдай деп курга албайт дейт. Ушул үйдө да тойлор болсун, үйүң насип кылсын. Балама да рахмат, ден соолук. Ушу элдин уулу болуп жүрө бер, атанын уулу болуш оңой, элдин уулу болуш кыйын дейт. Дагы эл үчүн кызмат кыла бер балам, ден соолук, бак берсе. Ушу элдин катасын алып жүрө бер. Ушу үйдө да дайым тойлор болсун, насип кылсын, буйрсун. Рахмат, сиздер да ушу тойго жеткирбестен эле тойго чейин ушул үйгө келип, өзүңүздөрдүн кошумчаңыздарды кошуп, биздин кубанычыбыз менен бөлүшүп кетип атканыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Алла разы болсун. Алла Таалам эки дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Көп жашаңыздар, эч качан оорубаңыздар. Энеке эми Кудай буйруса үйдүн ачылышынан азыр сонун даярдыктын үстүндө жүрөбүз. Көрүп атасыз, иншалла баары жакшы болот. Эң башкысы бетон үйдө жашап аттыңыз эле, мына момундай жылуу, заманбап акыркы үлгүдөгү жаңы көргөгө кирген атасыз. Кудай болсо жакын күндөрдө мына толугу менен бүттү. Эми азыр числосун белгилейбиз. Кудай кааласа числосун эртеңдерден белгилейбиз. Келе турган коноктордун шартына карап туруп белгилейбиз. Ноябрдын орто чендеринде деп атам. Ошол убактарга элди чакырып, элге катмы кылып, элден дуа ала турган убакта келди иншалла. Мына жалпы жардам берген дагы да бир элибизге бир сонун өзүңүздүн бир дуаңызды берип кетиңиз. Анткени канча элдер суранат, энилердин дуасын алып бер. Энилердин дуасын дайым бизге алып бергенди аракет кыл деп көп инсандар суранат. Ушу элибизге, ушул үйгө канча адам жардам бербеди, канча адам баарына, балаңыздын операциясына жардам берген элибизге бир сонун дуа бериңиз. Ушу биринчиден ушу асман менен жердин ортосунда дайым жакшылык болсун, тынччылык болсун, бүткүл дүйнө жүзү тынччылык болсун. Ошолордун катарында, ушулардын артында биздин Кыргызстаныбыз, кыргыз элибиз дагы тынч болсун. Баламдын операциясына жардам берген момун мусулман менин бир туугандарым, ушулар дагы Алланын жолунда жардам бердиңиздер, жардам бергендериңизге Алла ыраазы болсун. Үйгө жардам бергендериңизге Алла ыраазы болсун. Алыс сапарда иштеп жүрүп, пешинтериңер менен акча таап, бизге бөлүшүп, жардам кылгандарыңыздарга да Алла ыраазы болсун. Менден кайтпаса Алладан кайтсын, бактылуу болгула, балалуу чакалуу. Ата-энеңердин пешенесинде жаркырап жайнап, эс аламан ай барып аман кайткыла. Менден кайтпаса Алладан кайтсын. Больницада ооруп жаткандарга, үйүндө ооруп жаткандарга, тег эле ооруп аткан момун мусулмандарга Алла шифа берсин. Алланын жолунда жардам бергендердин алтын башы аман, өмүрүңөр узун болсун. Алладан не тилек кылсаңар тилегиңерди берсин. Менден кайтпаса Алладан кайтсын. Жаман жолдон адашып, жакшы жолго баскан пенделерибиз көп болсун. Алла деп жай намазга отуруп намаз окуган пендебиз көп болсун. Ажыга барган пенделерибиз көп болсун. Ушундай момун мусулман бир туугандарыбыздын билип билбей жасаган күнөөлөрүн Алла өзү кечирсин. Дайым жакшылыктардын үстүндө жүргүлө. Менден кайтпаса Алладан кайтсын. Мына силер бар экенсиңер, медери балам бар экен. Сиздердин астыңыздарга алып чыгып, кандай 20 жыл ар жерде көчүп жүрдүм. Акыркы күнү ошо ажатканага айланган үйдө деле жашадым. Мени бирөө ал акыбалымды сурабады. Мына медер бар экен, силер бар экенсиңер. Алып чыгып, мына ушунчалык жардам бергениңерге Алла ыраазы болсун. Алладан не тилек кылсаңар тилегиңерди берсин. Мына эми үйдүн жакында үйдүн ачылышы болду. Ушу үйдүн ачылышына келип, бир пела чайыбызды ичип, мейман болуп кетиңиздер. Менден кайтпаса Алладан кайтсын. Айнанай бир туугандарым ушу доктур, ак халат кийген доктурларга да Алла ыраазы болсун. Бизге ким Кудайдын жолунда жардам бергендер болсо, баардыгына Алла ыраазы болсун. Медер балам, сенин дагы алтын башың аман болсун, өмүрүң узун болсун. Алладан не тилек кылсаң тилегиңи берсин. Бактылуу болгон, балалуу чакалуу болгон, ата-энеңдин пешенесинде дайым жаркырап, жайнап, ойноп, күлүп жүрүп, бир туугандарың дагы тынч болсун, ата-энең сенин пешенеңе дагы тынч болсун. Дайым жакшылыктардын үстүндө жүргүлө. Менден кайтпаса Алладан кайтсын. Ушу медер бар экен, мына үйлөргө киргизди. Балам операциядан чыгарды. Мен өзүм ата-энем болсо, бир туугандарым болсо, балам операциядан чыкканда бирөө келген жок үйдөн, ушу медер келди. Эже кандайсың, курсагың жакшыбы деп ал акыбалымды сураганда ушу бала Кудай жеткирген экен. Үйдөн үйгө чыгарганда ушул бала сиздердин жардамыңыздар менен алып чыкты.
Мына мен деле азыр ойлонуп отурам. Кана ата-энем болсо ушундай кылып келип үйүмгө түтүрүп балам деп бир нерсе салып берген ата-энем болсо кана. Сиздер бар экенсиңер, мына сиздердин жардамыңыздар менен бардык иштерим бүттү, Кудайга шүгүр. Ар бир нерсеге кошкондоруңуздарга Алла ыраазы болсун. Менден кайтпаса Алладан кайсын, дайым жакшылыктардын үстүндө жүргүлө. Медер балам алыс жолго чыгасын, жолуң шыдыр, жолдошуң кызык болсун. Дайым жакшылыктардын үстүндө жүргөн балам, ойлогон ой максатыңа жеткин, алдыңа койгон пландарыңа жеткин. Мен бардык элиме, Медерге, үй бүлөңө 5 убак намазымда дуа кылам. Башка эчтеке бере албайм деп, момун мусулман элдердин бардыгына дуа кылам. Айнанып кетейиндер, каерде болсоңор дагы тынч болгула. Дайым жакшылыктардын үстүндө жүргүлө. Бизге ушу үйгө жардам кылып, үйүбүздүн бүтүшүнө жардам кылгандарга дагы Аллахым акыретте үй салып, бейиштерден, жаннаттардан насип эткен болсун балам. Айнанып кетейин, садак болуп кетейиндер. Бардыгарды Аллахым бейишке киргенге насип кылсын. Акыретте пайгамбарыбызга коңшу кылганды насип эткен болсун Аллахым. Амин. Аллах. Ыйлабаңыз эне бар. Кыйынчылыктардын бардыгы Кудайдын сааттары. Bundan keyingileriniz göz yaşınız suyunu göz yaşlar olsun. İlhavаңыз эне бар жакшы болот. Мына урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, азыр бул үйдүн толугу менен азыр килем паластары салынып турган жагы, мына жерге занавеска тагышып керек. Мен маселелерди айтып коеюн, азыр бүгүнкү күндө дагы эмнелер керек. Андан башка Намол кирип аткан ушу перекошкага дагы занавеска салышыбыз керек. Келе бер. Андан башка мол мынакей мол жакка чакырып келет. Мына бул комнатадагы көрдүңүздөр, бул полго, эки комнатанын полуна килеми калды. Анан бүт 5 айнеке парда занавескалары калды. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз эли. Мен ушунча жардам бергениңиздерге чындыгында терең ыраазычылыгымды билдирем. Баарыңыздарга чексиз ыраазычылыгымды билдирем. Дагы да кол сунам, дагы да ушул эненин жакшылыгына мен дагы себепчи болуп калайын. Мен дагы ушул эненин дуасын алып калайын деген болсо, мен ошону айтып кеттим. Азыр 4 бөлмөнүн 5 айнеги жана 2 бөлмөнүн килеми гана калды. Калганын баары Кудай буйруса бүттү. Үй кандай болуп турат? Өтө жакшы. Ушака төшөп салып туруп, Кудай салып. Bu eşiklerin daha görüp bastar eşikleri büt monday жакшы заманбап. Ушундай жакшы пышык эшиктер көрүп басtar. Ушул эшиктердин дагы да бирөө ким экени дайынсыз 4 эшигин бир алып бериптир. Андан башка мына полун алып берип атат, потологун баарына менден болсун деп жардам кылып. Анан мына кече айнектеримизди жана базар коргондогу Турат деген бала материалына жардам берген. Кыскасы ушу элдин улам жардам менен мына бүттү. Андан сырткары мен дагы сиздерге айтып Эгер сиздер ар бир үйлөргө мындай люстраларын биз ушу үй бүлөнүн атынан коюп келгенмин. Буга чейин дагы буда дагы койдук. Анткени ушул үйгө жарык берип турганда эстеп турсун, дуа кылып турсун деп. Ай, шок бала. Ай, шок бала сүйүнүп жүрөт, сүйүнүп. Ушу жаш балдар сүйүнсүн. Мынакей. Үйдү караңыздарчы, кооздугун. Мындай өтө кооз, заманбап, өтө сонун кооз үй бүт. Мынакей, урматтуу мекендештер, эмне үчүн бул үй бүлөдагы сиздер сыяктуу мындай жаңы заманбап үйдө жашаса болбойт? Албетте болот. Ошондуктан бүт бардык материалдарына, ар бир нерсесине кылдаттык менен карап, өзүбүзгө эмнени кааласак, өзүбүздөн дагы жогорураак жасап, мына буйруса ушул заманбап ак өргө бүттү толугу менен. Коер тур. Мынакей мен ата-энем үй тойго чейин келип турган чагы
кыйналып атат экенсиңер, үйдү толтура албай атат экенсиңер деп бүгүн атам менен апам сүйлөшүп мына ушул жакка барабыз деп ниет кылып койгон экен. Мына Кудай буйруса келип турган чагы иншалла. Урматтуу мекендештер, бул үй бүлө отеткинде сары материал менен тосулуп турган бир бөлмөлүү пескоблок бетон кичинекей үйдө жашашат бүгүнкү күндө да. Буга чейин анчалаган сарайларда жада калса азыр эне ыйлап айтты го. Кароосуз калган сарайларда, ажатканаларда да жашап өткөм деп. Мына Кудайдын буйругу экен, Алланын буйругу экен, Алланын насиби менен ушул үй бүтүп турат. Албетте бул үйгө жардам берген жалпы кыргыз элим, жоомарт, берешен, кайрымдуу мекендештерим, сиздерге Алла Таалам эки дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Сиздердин колдооңуздар менен ушул үй бүтүп атат. Мына сүйүнүп, момундай үйгө келген конокторду сүйүнүп тосуп алып конок кылып аткан жайы энебиздин. Ана мына бала былтыр операция болгон. Биринчи ушу баланы алып чыкканбыз, жүрөгүнөн операция жасатканбыз былтыры. Порог сердца эле. Мына элден каражат жыйнап операция болду эле. Мына азыр сонун болуп, чоңоюп, мына ушинтип жүрөт урматтуу мекендештер. Барыңыздарга чоң рахмат. Аллах разы болсун. Алла Таала эки дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Анда эмесе мекендештер, мен эртең 2 күндөн кийин киргиле дейт. Киргиле. Азыр угам кирем, а? Мен 2 күндөн кийин бул үйдүн ачылышы качан болот? Анан жалпы элибизге чакыруу видеоролик биздин Акниет Аманат YouTube каналыбызга кое беребиз. Ошол жакка киргизебиз. Ошол жактан көрүп келсеңиздер болот. Сааты, келе турган коноктор, жалпы баардыгы ошол жерге жазылган болот. Ошол жерден көрүп түз келе бериңиздер. Анан урматтуу мекендештер, менин салымым болбой калды, кошумча кошо албай калдым, кантип бармак элем деп ойлонбоңуздар. Сиздердин келип ушул энеге дуа берип кеткениңиздер, ушул эненин жакшылыгы менен бөлүшүп кеткениңиздер да чоң салым. Келиңиздер. Эгерде бир жакшы колунда бар бай инсан аш берип той берген болсо, анын үйүнө баардыгыбыз барып кызмат кылып, карашып, үйүлүп барабыз. А эмне үчүн мындай муктаж үй бүлөнүн жакшылыгына биз келе албайбыз? Келиңиздер, урматтуу мекендештер. Биз Акниет Аманат коомдук фонду жана ушул үй бүлөнүн атынан чакырабыз. Келип кетиңиздер. Күтөбүз сиздерди. Рахмат. Аллах разы болсун, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Чындыгында ушунчалык кубанганымдан сөзүмдү да таппай турган чагым. Алла разы болсун, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум. Үйгө киргиле дейт, кирип чыгалы. Азыр. Машалла, мына сиздерге. Сүйүнүп жүргөнгө караңыздар. Мынакей, могул килем кадимки ба мечиттерге салынат го, ошол сыяктуу калың килем алыныптыр. Алла разы болсун. Ушу ата-энеме апам пенсияда бүгүнкү күндө. Мына ушу пенсиясынан бөлүшүп, экөө сүйлөшүп, эненин жакшылыгына биргеликте сүйүнүп, үйдүн тоюн, үйдүн жаңа көргөнү куттуктап келген чактары. Баарыңыздарга чоң рахмат, Алла разы болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бетон үйдө жашап аткан жери. Мына ушул бетон үй.